Башка жылдарга салыштырмалуу бул жылы суу сактагычта суунун көлөмү 1,5 айга эрте толду. Сыйымдуулугу 9 миллион куб 4 күл суу сактагычында. Учурда 8,9 миллион куб суу бар. Мындан улам суу чарба кызматкерлери Баткен районундагы өрүк бактарына мөөнөтүнөн эрте суу бере башташты. 20 январдан баштап туруп биз бак сугарууну колго алдык. Өкмөттөргө кайрылып, биз өзүбүз кайрылып туруп, суу пайдалануучу ассоциацияларына кайрылып, быйыл суу жетиштүү болду, суу пайдаланып, сууду коюп алгыла деп туруп, быйыл ушундай эксплуатациялык мероприятиялардын жакшы өткөнүнүн натыйжасында ушу жетишкендиктерге жетиштик. Багбандар кыш мезгилинде өрүк бактарын суугаруу пайдалуу дешет. Анткени тоңгон суу зыяндуу курт-кумурскаларды жок кылып, сапаттуу түшүм алууга ролу чоң. Мындан сырткары эрте жаздагы аба ырайынын ар кандай шарттарына да өрүктүн чыдамдуу болуусуна шарт түзүлөт экен. Мында ысыкка жана кескин суукка туруштук бере алат дешет. Тоңдурма болуп атат. Бул тоңдурманын пайдасы өтө чоң. Тагыдагы курттарды өлтүрөбүз биринчи. Чүмдүүлүк көбөйөт. Анан эрте барда мына апрель майларда суу тартыш болгондо 15-20 күнгө бул тоңдурманын пайдасы жакшы. Сууду камыраак не кылат да, чилет. 15 күн артка жылат. Күндө убактысы. Натыйжада 15 күн артка жылгандан кийин коңшу өлкөлөрдөгү бактар бышып бүткөндөн кийин биздики натыйжада бышып, биздин продукциянын баасы жогорулайт. Анан жалпы эле бактардын өсүү сапатына оң таасир берет. Баткен районундагы көпчүлүк өрүк бактары тургундарга үлүш катары бөлүнүп кеткен. Мындан улам Союз учурундагыдай уюшкандыкта бактарды суугаруу колго алынбай калган. Көп жылдардан бери өрүк бактарын өстүрүп келген Мусурманкул Исаков өрүктөн жакшы киреше табуу үчүн өз учурунда суу коюп, ашыкча шактарын бутап туруу зарыл дейт. Өрүктү дагы ошол жакшы мамиле, балдарды карагандай эле карайсың. Буларды путаш керек. Кышында суу ичкен кандай десем, мындай өрүк жакшы болот да, чоң болот. Сөзсүз анан эртең уже апрелде, февралдан, марттан баштап уже путайбыз буларды, обрезка кылабыз. Ошо кышы суудан кийин ошону кылабыз. Астын айдатыш керек. Багбандардын айтымында тоңдурма суугаруу ыкмасы жаш өрүк көчөттөрүнө колдонулбайт экен. Баткен районунун аймагында 4,5 миң гектар аянтта өрүк бактары болсо, анын 2,5 миң гектарын 20 январдан тартып, тоңдурма суугаруудан өткөрүү пландалган. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.